Кубатбек Жусупалиев. Метаморфоза. Аңгеме. Жиже экөөбүз Тешкен тоодон чыктык. Жетим талабызда жалгыз турдук. Аңгырап эң калыптыр. Футбол ойногон балдар көрүнбөйт, курсактар ачкан окшойт. Топ ойногон Тодот, ашык аткан Азат. Ушул тапта баягы досум эстедим. Аны көптөн бери көрө элекмин. Азыр үйүнө баргым көргүм келди. Кээде басып келип калчу эле, басып келбей да калды. Квартирада жашайт, бойдок, чарчап да өлбөйт. Бир жылда 10 квартира оштурат. Кострома, Вологда, Орджоникидзе, Широкая, Ярославль көчөлөрдү билет деп досум айтса болот. Шаардын коён жатагынан өйдө билет. Кыяды, кырс, бардык нерсе жөнүндө өз ою бар. Өз билгенин кылат. Жашабаган көчөсү калган жок. Досумдун эски курмушу капталган эшигине жеттим. Жакшы санаган кишини көрөм, сүйлөшөм деген кубаныч ичими тепкиледи. Эшикти муштагылай баштадым. Ичинен эч шарп угулбагандан кийин түңүлүп кетмекчи болгомдо дагы бир болбогон ой келип жүрөгүмдү түшүрдү. Көрөм, сүйлөшөм деген кубанычым кетти. Ал базар күндөрү үйүнөн каршы жылбайт. Билем го, адыр үйүндө эле. Ичинде бирөө күшүлдөп ышылдаган сейт. Кокусунан жомоктогудай куулуп, бир балеге айланып кетип жүрбөсүн. Анан өзү да буга айланып кетсем, тиги айланып кетсем деп көп айтат. Бая күн эле дагы ошентип киргенин, жүгөндөн бошонгон эшектей шанаңдап жолго түштүм. Дүйнөдө жүгүнөн бошонгон эшектин кубанычындай кубаныч жок. Кубангандын кадырын эшек билет. Өмүр бою жүк тартат да кембагал деп көп айтасың. Эгер эшек айланып калсаң, өзүм багып алам деп коёрмунбу? Шогол жаным. Ким билет, бардык нерсени күтүүгө болот. Даяр гана бол. Курмушу эшигине колумдун уусу өтпөгөндөн кийин бутум менен тепкиледим. Бул эски турдукту кайдан сыйрып келип жамап алган билбейсиң. Түтүн ыш жыттанат. Жиже да ойгонуп ыйлай баштады. Ал үйүндө эле, бирок чыкпайт. Дымы жок. Мен да сурайын дедим эле. Квартиранын акчасын төлөй элек. Ичинде бирөө бар, чертсем унчукпайт. Ачкыч ичинде салынып ойдон турат деген бирөөнүн артымдан чыккан үнүн уктум. Ушул үйдүн кожоюну. Артымды бурулуп караганым жок. Келген жолума түштүм. Эмнеге бурулуп карамак элем? Кожоюну көп жаным. Жижи чындап ыйлай баштады. Жал аягына дагы бүркүрөтүп койду окшойт. Адатта экөөбүздүн сейлибиз ушу менен бүтөт. Бүгүн деле мындан башка бүтүштү күткөн эмесмин. Күтсөң дагы жок. Жабылып эшик жабылып ойдон калды. Ойлобоого тырыштым. Бир маалда жолдогу адамдардын айран калып, мага бурула карагандарынан улам өдүмдөн чуркап баратканымды көрдүм. Эмнеден? Жабылуу эшиктенби? Билбейм. Жабылуу эшиктерден корккон жайым деле жок. Бирок алар жаман. Унчукпай тургандары жаман. Унчукпай жабык турганы жаман. Кишиге жаман таасир кылат, жинге тиет. Бул чын. Мен досумдун жабык эшиктин тыткылап, тепкилеп жатканымда кородогу тепкедей алчабактын ичинен бутактын карс этип сынган үнүн уктум. Куураган бутакта конуп отурган окшойт. Көтөрө албай сынып кетти. Анан кожоюнун акча жөнүндө айткан үнү менен кошо, үйдүн кожоюнун көрбөдүбү? Канаттардын тарсылдаганы угулду. Канаттардын дарактын бутактарына тийгени, бутактын ийилгени сынганы угулду. Көздөрүмдүн кычыгы менен гана көрдүм. Экөө отурушат. Эки койдой, эки түндөй болуп отурушат. Баягы эки карга. Артыма бурулуп караганым жок. Өпкөн көп чыкты. Жижи алоолонгон өрттү көрүп анан соронду. Биз кайра келгенибизче жетим талага бирөө өрт коюп жибердиптир. Жылда ушинтип өрт коюп жиберишет. Ким өрт койгонун билбейбиз. Жижи экөөбүздүн жетим талабыбыз чатырап күйүп жатты. Жылда ушинтип өрт коюп жиберишет. Тезирээк үйүбүзгө кирүүгө шаштык. Терезеден карасак да болот. Өрттөлгөн капкара жерде турам. Жер ысык, бутум күйөт. Жылаң аяк окшойм. Менден алысыракта тоолор. Этектеринде кырка кыпкызыл көкмөк сапсары жарактар. Аппак болуп күлдөгөн гүл кайырлар. Өмүрүмдө мындай боекторду көргөн эмесмин. Мен тоолорду, дарактарды карап турам. Капкара күйүндү жыгачтардын арасында турам. Бирок мага баарынан калатысы күлгө айланган жерден баштары ийнедей курч, көкмөк жаш чөптөрдүн бакырайып карап турушканы болду. Шыбырап өскөн үндөрү угулду. Мен алардын шыбырап өскөндөрүн тыңшап турганымда, кайдан жайдан мага бир кызыл атчан киши чаап келди да, «Жижиң пендечилик кылды» деп коюп кайра көздөн кайын болду.
Боже мой, Боже ты мой, как это грубо, как это грубо. Men uşinti beýçeň gaýtalangandan gaýtalap, ýylagandan ýylay berdim. Oýganyp ketdim. Jazdygym jaşga çylanyp galdyr. Çinele ýylap alypmyn, kurgan janym. Irgyp tura garasam, jeje bışıldap uktap jatat. Ömür uzun bolsa eken, dedim içimden gelme geltirip. Tüşte ýylasa süýnet deçele, dedim özüm jönde. Terezen tünde kokoyup jylaň açtırdım. Appak gepini süýrep taň atyp geletdi. Terezeden gapkara jetim tala göründü. Kış geldi, getdi. Jaz geldi, getdi. Jay geldi. Jüjinin öskönüne taň galdım. Günü da ösöt, tünü da ösöt. Geremet. Bir turup taň galam, bir turup korkom. Öz turmuşubuzdan jürek düşürgen tezdigin, kıskalygyn ere törü gılbaýdy ekenbiz. Bu hatırlardan gözürmegen sayın öskönün, jetilgenin bayandagan jomoktorda zor çyndyk bar ekende. Jayında üçöz ıssyk gölge bardyk. Tüşmal ele. Göldün jeginde hiç kim jok ele. Men jalgyz oturgam. Чуть не заплакал от жалости, от зависти к ней, долго провожая ее, такую храбрую, нежную, одинокую и безумную, столь опасное путешествие. Ак köpelek eken. Je uşinti öleýin deybe, kaldaňdap janyn ürep uçat. Seýildike çyksa uşinti uçaby deýim. Güngöýjekdegi siňdilerini aýylçylap barataby deýim. A göldün üstü ak karly gaçlarga tolup kışıp jüret. Janyman uçup ötkende katu uçup etdi. Jek menen uçup kaýyp, oýnap, seksileňdep gaýra gelet dep oýlagam. Munday akylsyz dese akylsyz, uluu dese uluu saýakatdan öz erti menen ele tulsa gerek. Munday beýakyl kıska turmuşdunda özünçe ululugy bar ekende. Jalgyz tamaşköýü, jalgyz güýörmany men oturgan jeke gaýra gelet dep oýlagam oşol köpelekdi. Karşısından şamal sogat, tolkun jolun bögöýt, tosot basa galat. A bizden saýakatçy köpelegöz şamal jirep, ürpeňdegen tolkundardan buýtap ötüp, kaldalaňdap janyn ürep uçup baratdy. Tüz uçup baratdy. Tüp-tüz uçup baratdy. Jok, kaýrylgan jok. Dosum destedim. Oşonda ertesi barsam, kalgasy açyk durupdyr. Ычкырnam onu ölüp galypdyr. Kaýrylgan jok. И вдруг из глубины моих отчаяний родилась одна мысль. И утешила меня, когда наша путешественница устанет, если победит свою усталость, где-нибудь на полпути сядет на тихую гладь воды, непременно увидит такое место, гавань для усталых, безумных, храбрых, одиноких путешественников, и закроет усталые, нежные крылья, и тихо, качаясь, как в колыбели, будет спать. Нет, будет бодрствовать. Кто-то должен бодрствовать, как Иисус Христос. Потом продолжит безумное, великое путешествие по морю в этой древней колыбели жизни, куда сливаются маленькие грустные речушки с чудесными именами. Калмаксу, Талдыбулак, Тур айгыр, Кабырга, Сүттүү булак, Сары булак, Кызыл суу, Жерүй, Чоктал, Талды суу, Аксай, Аксуу, Кажысай, Чычкан, Ойтал, Кичи Жаргылчак, Чоң Жаргылчак, Чыны булак, Тосор, Чоң Тамга, Койсары, Каракол, Актерек, Жыргалаң, Көктөбө, Таштак, Карташ, Күрмөнтү, Өрүктү, Сөгөттү, Корумду, Чолпон ата, Тура суу, Байсорун, Долоноту, Түп, Шалба, Шаты. Целая поэма. Чыгарманын аягы. Аңгебени жазган Кубатбек Жусупалиев. Үн коштоп абы жолоштурган Эрнис Кыяз.